Wal istinja'u sunnatun yujzi'u fihi al-hajaru wal madaru ve ma qama maqamahuma. Bizdin mazhabtın köz qaraşı boyunca istinja qılуу sünnet amallardan. Oşol istinja qılууda taş, toprak, kesek deyibizbi. Al kim dialegini жаракша түшүнсөңүздөр болот. Көпчүлүк kesek дейт. Мына ошол kesek менен же жер дейт, кээ бир жерлерде жер менен taş жана жер сыяктуу жана алардын ролун аткара турган, анын функциясын аткара турган нерселер менен тазаласаң не болот? Жетиштүү болот дейт. Эмне менен экен? Taş, toprak, же kesek жана алардын ролун аткарган биздин доорда мына шаар жерлерде бумага колдонобуз. Мына ошол бумагалар менен дагы истинжа кылуу эмне болот экен? Сүннөт болот. Ушул жерде бир ажаткананын адептеринен айта кетели. Мына ажатканага кирген кезибизде биздин ажатканабыздагы бумаганын турган ордо кандай туруш керек? Бул эң биринчиден туалетти билесиздер да. Исламда туалетти отурган кезде кыбла тарапка жүздөнүп калбаш керек, кыблага арты дагы кайтарылбаш керек. Эми айталы кыбланы мисал түндүк тарапты карап калыш керек да. Эң жакшысы түндүк тарапты караса, ошондо кыблага артыңызда салган болбойсуз түндүк тарапты. Же болсо түштүк тарапты карап калган болуш керек. Негизи кыбла ошол түндүк тарапты карап калгандыгы мына бизде Бишкекте түндүк тарапты карап турганы жакшы болуп калат да. Эми айта турган маселе ошол жерде жанагы бумаганын кое турган ордунун адеби кандай? Биздин алымдарыбыз мынтип айтат. Ва юстахаббу ан такуна ал-ахжару tahira an yaminihi. Таза таштар же таза бумага оң тараптан болуусу жакшы дейт. Оң тарабыңызда турсун таза таштар. Ва ядау мастанжа ан ясарихи. Ал эми истинжа кылганны сол тарабына коюп койсун дейт. Бул туалеттин адеби, ажатканына. Бул фарз эмес, важип эмес, жакшы. Жөн эле жакшы бир амал. Ошону оң жагына коебуз, тазасыны, иштетилгенди сол тарабына коебуз. Ва яжала najisa ila tahtin. Ошол истинжа кылгандан кийин жанагы арталы заң чыккандан кийин заңды артыштык ал болгонду ошонун бетини жерге кайтарып коюш керек. Мындайча айтканда ошол жанагы атайын жанагы не деп коебуз, урна деп коебуз, эмне деп коебуз, жанагы бумага салгычты. Ошонун ичине койсоңуз дагы ичинин эмне кылыш керек? Жанагы деме булганган тарабыны жерди кайтарып койгондук дагы мустахаб амалдардын катарына кирет. Эми бул шаар жерлерде ошондой атайын урналар бар, үстү жабык түшүнөбүз. Бирок айыл жердегилер балким мындай шарттары жок. Ошон үчүн айыл жердегилерде эгерде ушундай бумага колдоно турган болсок, эмне кылып коюшубуз керек экен? Жанагы булганган тарабыны жерге кайтарып, мындайча айтканда ылдый жакка кайтарып, адам көрбөгүдөй кылып коюп койгондук. Бул мустахаб жакшы бир амалдардын катарына кирет. Ямсаху хатта янқияху дейт. Мына ошол бумага менен таза болгонго чейин эмне кылат? Арчийт дейт. Таза болгонго чейин. Таза болгонго чейин эми ушул жерде кантип арчыш керек деген бир түшүнүк бар. Алымдарыбыз ушул маселеде бир өздөрүнүн ыкмаларын айтышкан. Ошол ыкманы биз сиздерге айта кетели. Биринчиси, биз күндү карашыбыз керек. Күн ысыкпы, суукпу? Жай мезгилиби же кыш мезгилиби? Же болсо комнатный температура кыш болсо дагы комнатный температура ысык болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз акыбалга жараша иш кылат. Кыскасы, ысык боло турган болсо, күн ысык же үйүңүз ысык болуп, сиз ажатканага кирип дарат сындырсаңыз, андан кийин бумаганы баягы колдонгон кезде эмне кылыш керек? Кантип артыш керек? Биринчи, ошол колдонгон кезде эң биринчи алган бумагаңызды, эгерде ысык болсо күн, биринчисин артты көздөй тартыш керек. Экинчисин кайра астыны көздөй тартасыз, үчүнчүсүнү кайра артты көздөй тартасыз. Бул эреже ушундай. Биринчиси артты көздөй. Себеби жанагы мен ачык эле айталы, жайкы мезгил болгон кезде эркектин аврат мүчөсүнүн асты жумурткалары дейин, ачык эле айтайын, жумурткалары бир аз салаңдап калат. Эгер астыны көздөй тартсаңыз, жанагы бумагадагы булганган бумага келип туруп сиздин жанагы жумурткаларыңызга тийип, жумурткаларыңызды булгап салышы мүмкүн. Ошол себептен алымдарыбыз айтат, бир аз азайтыш үчүн биринчи артты көздөй тартып, анан астына, анан кайра артыны көздөй эмне тартыш керек дейт. Бул эркектерге ушундай эреже. Ал эми суук боло турган болсо, күн суук боло турган болсо, анда жанагы жумурткалар бош болбойт да, наоборот тырышып тургандыктан ошол истинжа кылган кезде биринчи алдынды көздөй тартабыз, экинчи артты көздөй, кайра үчүнчүсүдө кайра астыны көздөй тартып коюп, ушинтип тазалайбыз.
Ayallar daima erkekler ысык mezgilde kандай istinja kılsa oşonda kılışat. Başkaça aytkanda birinci jolu artка tartat, anан астыга tartat, anан kayra artка tartıp ушинтип тазалайт. Ayallar erkektin kışkı mezgilindegidey bolot. Walaysa fihi adadun masnunun. Mına ушул istinja kılууda bumagаны колдонууда сүннөт биздин мазхаб боюнча сүннөт сан жок. Мындайча айтканда именно атайын бир үчөөдү колдонуш керек деген түшүнүк жок. Биздин мазхаб боюнча бир таш менен эгерде, бир бумага менен эгер арчыганда жанагы арткы мүчөңүз таза болуп кала турган болсо жетиштүү болот. Бирөө ошо сүннөттү аткаргандыгына жетти дейт. Эгерде бирөө менен болбосо экөө менен, экөө болбосо үчөө менен, үчөө болбосо төртөө менен, кыскача болсо орун таза болгонго чейин биз бумаганы колдоно беребиз. Балким 5 жолу бумага алабыз, балким 6 жолу бумага алабыз. Бирок бир жолу менен таза болсо жетиштүү. Таза болбосо канча керек болсо ошончо керегин иштете берген биздин мазхабтын эрежеси шундай. Албетте кээ бир мисалга Имам Шафии рахматуллахи алейхинин мазхабында сөзсүз түрдө 3 бумага колдонуу, мисалы 3 жолу 3 кесек алуу же 3 бумага алуу бул сүннөт амалдардын катарына кирет. Анын мазхабы да бар. Биздин мазхабтын дагы өзүбүздүн эмнелерибиз бар, далилдерибиз бар. Биз өзүбүздүн мазхабты тереңирээк түшүнүп алалы. Кандай экен bizde белгилүү сан жок. Таза болгонго чейин каалаганча сиз колдоно берсеңиз боло берет. Бул тууралуу Фатава Хиндия жана башка китептерди дагы ачып карасаңыздар болот. Ва гаслуху билмаи афдалу. Ва гаслуху билмаи афдалу. Эми истинжа кылгандан кийин ошол нажасат чыккан орунду жуу жакшы дейт. Мисал, бумага менен таза арчып бүттүк. Арчып бүткөндөн кийин дагы ошол жерди суу менен жууп коюу эмне болот дейт? Жакшы амалдардын катарына кирет дейт. Албетте бул бир тарабын айтып жатат. Азыр айтабыз, истинжа суу менен болгон истинжанын бир канча түрү бар. Азыр айтабыз. Wa in tajawazati najasatu makhrajaha lam yujzi fihi illa al-ma'u aw al-ma'i'u. Эгер najasat чыккан ордуна жайылып кетсе, мындайча айтканда биздин доордо албетте эл көп жей турган болуп калдык. Көп жегендиктен жанагы көбүрөөк ичибиз өтө турган болуп калды, көбүрөөк мындай заңдай турган болуп калды, көбүрөөк жанагы чыккан орну булгана турган болуп калган доор болуп калды. Муну ачык эле акыйкатты айтыш керек. Мына ушундай кезде биздики көбүрөөк жайылып кеткендиктен биз сөзсүз түрдө бумагадан кийин суу же суюк нерсе менен эмне кылышыбыз керек? Жанагы нажасатты кетиришибиз керек. Суу бар болсо сөзсүз түрдө суу, же болбосо суюк жанагындай өткөндө айтылат го, мустаамал суу жок болсо мустаамал суу болсо мустаамал суу менен, же уксуз болсо уксуз менен кетирип койсок эмне боло берет. Влажный салфетка менен жакшы тазалап койсоңуз суу жок болсо ал да эле жарай берет. Кыскасы суу колдонуш керек. Эми ушул жерде кесек менен, жер менен, таш менен, бумага менен бумага колдонууду сүннөт деди. Суу менен болгондордун эрежеси бар. Ушул истинжанын эки түрү милдеттик түрдө истинжа кылыш керек болот. Бири сүннөт болот, бири мустахаб болот, бири бидат болот. Жалпы канча болду? 2 важип, бир сүннөт, бир мустахаб, бир бидат. 5 түр. Важиптери кайсыл? Милдеттери. Милдеттик түрдө истинжа кылуу. Бул жанагы жунуп болгон кишинин бири. Жунуп болгон киши, хайз болгон аял, нифас болгон аялдын истинжа кылуусу. Буларга милдеттик түрдө истинжа кылыштары керек. Экинчиси, жанагы нажасат чыккандан кийин ошол тегерегине дирхамдын өлчөмүнөн көбүрөөк жайылып кеткен болсо, бул кишилерге дагы истинжа кылуу эмне болот? Важип, милдет болот. Эми сүннөт дегени жанагы дирхамдын өлчөмүнөн азыраак жайылган болсо, бир аз эле жайылып кетти, сүннөт болот. Эгер заара гана кылган болсоңуз, заараны кылганыңыздан кийин жанагы уят мүчөңүздүн тегерегине дирхамдын өлчөмүндө жайылбай, сиз шашпай, таза кургактап койгон болсоңуз, анда истинжа кылуу мустахаб болот. Каалаңыз истинжа кылыңыз, каалабаңыз кылбаңыз, кылсаңыз жакшы сооп аласыз. Ал эми бидат истинжа бар. Бидат истинжа кайсыл? Бул зарадагын кылган эмес, заңдагын кылган эмес, анан барып шымыны чечип алып, уят мүчөлөрүнү жууган адамдардын истинжасы. Көпчүлүк адамдар өтө бир чоң жаңылыштыкка барышат да. Мисалга кээ бирлери нас жегет да, менин даратым бузулду дейт да, барат да истинжа кылат да. Кээ бирлери сигарет жегет да, менин даратым бузулду деп барып истинжа кылат. Сиз насты кайерың менен чектиңиз? Сиздин артыңыздан бир нерсе чыктыбы? Же алдыңыздан бир нерсе чыктыбы?
эчтеке чыккан жок. Сиз андай ачып алып туруп, үзүрсүз, себепсиз ачып алгандыгыңыз бул бидат, бул күнөө болуп эсептелет. Булар артык кылам деп тыртык кылгандыктын тыртык кылуу болот. Башкача айтканда сокур такыбачылык болот да бул. Мен нас чектим, бүттем, даратым бузулуп барып көчүктү жугушум керек. Жок, андай нерсе жок. Сиз эч жери ал жер булганган болсо, эмне үчүн сиз аны ауратыңызды себепсиз, үзүрсүз ачышыңыз керек? Ачылбайт аурат. Ошон үчүн бидат истинжаган катарына эмне кирет экен? Даратым бузулду деп, мисалга денесинен бир кан чыкса, барып артыны жуат да. Нас чексе барат, артыны жуат. Же сигарет чексе барат, артыны жуат. Ушулар бардыгы бидат истинжанын катарына кирет. Качан биз ал жерди жуушубуз керек экен? Качан ошол алдыңгы мүчөбүздөн же арткы мүчөбүздөн бир нажасат, ыпластык чыкса гана, ошондо гана жанагы жокоруда айткан эреже менен анан жуу кээде милдет болот, кээде сүннөт болот, кээде мустахаб болот. Андан тышкаркы мезгилде ашыбашыбыз керек. Албетте кээ бир китептерде ушул 5 түр истинжага дагы кошумча 6-чы түр истинжаны айтышкан. Ал этият истинжа деп коюшкан. Кээ бир китептерде келген, кээ бир фатва китептерде, көпчүлүгүндө жок, бирок кээ биринде гана келген. Кайсыл учурда этият болот? Бул жанагы истинжа кылып жаткан кезде, мисалга арткы жолубузду жууп жаткан кезибизде кокус жел чыгып кетсе. Кокус жел чыкса, ошондо кайра баштан жууп коюуду жакшы дешет. Себеби жанагы жел чыккан кезде, жанагы жууп жаткан кезде тегереги сууда. Суу болгондуктан тияктан жел чыкса, осколкасы тиги сууга тийип, анан жайылып көбөйүп кетишинин ыктымалы бар дейт да. Ошон үчүн истинжа кылып коюу, кайра баштан жууп коюу бул этият амалдардын катарына кирет дейт. Вала юстанжа би алмин, вала раутин, вала би таамин, вала би яминихи. Төмөнкү нерседе менен истинжа кылынбайт. Темеже болсом, төмөнкү нерсе менен истинжа кылбайт. Сөөк менен, тезек менен, тамак менен жана оң колу менен. Мындан тышкаркы дагы бул китепте ушул нерселерди атаган, булардан тышкары дагы эмне бар? Истинжа кылууга мүмкүн эмес нерселер бар. Мисалга айнек менен, шише менен дейбиз, дарактардын жалбырагы менен, чач менен, жүн менен ушундай нерселер менен истинжа кылуу, же болсо ушундай нерсе истинжа кылууга болот, же болсо пышык кыш менен, же болсо көмүр менен, мына ушундай нерселер менен, жана ошондой эле кымбат баалуураак нерсе менен дагы истинжа кылуу эмне болот? Макрух болот. Бул жерде бир 3 түрүнү гана айтып койду, сөөктү, тезекти немени. Андан тышкаркы нерселер дагы эмне бар? Жанагы аталган нерселерибиз. Бул жерде дагы бир нерсени айта кетели. Ошол истибро деп коет. Истибро дегени бул жанагы заранын саркындысын толук чыгаруу деген сөз. Ар бир адам өзүнү жакшы билет. Кээ бир адам балким жөтөлүп чыгарат, кээ бир адам отуруп туруп чыгарат, кээ бир адам жол басып чыгарат. Кыскасы ким кандай мүмкүнчүлүгү болсо, кандай ыкманы колдонсо, ошол заранын саркындысын чыгаруу милдет. Эгерде заранын саркындысын толук чыгарбай турган болсок, кийин чыкса биздин даратыбыз дарат болуп эсептелбейт. Мына ушул нерсеге маани беришибиз керек, урматтуу туугандар. Себеби бул эркектин мүчөсү, бул аялдарга тиешеси жок. Бул эркекке тиешелүү. Эркектин мүчөсү бул жөн эле, мен бир мисал берейин сиздерге. Бир огородду сугарган бир шланга сыяктуу эле да. Огородду сугарабыз. Огородду сугаргандан кийин жана шлангды не кылабыз? Кайра топтоп коебуз. Ошол топтогон кезде мындай топтосоңуз, жанагы шланганын ичинде калган саркынды суулар агып чыгат. Эркекти дагы дал ошондой да. Зара кылгандан кийин трубанын ичинде кайра эмне калып кетет? Зара калып кетет. Мына ошону эки жака кыймыл аракет жасап, ошол өзүңүздүн оюңузда же болсом жанагы акыркы жолу кыймылдаганыңыздан кийин бумага менен бир арчыйсыз да. Ошондон кийин эгерде карасаңыз бумагаңыз суу болбодубу? Болду, эмне болуптур? Кургаптыр дегенге чейин, таза болду дегенге чейин эмне кылыш? Истинжа кылыш керек. Бирок ушул жерде бир нерсени айта кетчү нерсе бар дагы. Ушул истибро маселесинде кээ бир адамдар васвасага кабылат да, шайтандын азгырыгына. Ошого кабылып туруп, кургай элек, ана мана бир нерсе чыкты, ондай болду дей берет да. Ошондой адамдар жакшылап жанагы кургактагандан кийин кийимине кичине суу себелеп койсун. Жанагы истинжа кылган жерине, уят мүчөсүнүн жымынын тушуна кичине суудан себелеп коюп баса берет. Эгерде кийин суу чыкты деп ойлосо, не дейт? Жанагы мен чачкан суу бул. Мен мүчөмдөн суу чыккан эмес дейт да, ошо ойдон басып кете берет. Ошондой кыла бере турган болсо, барган сайын жанагы азгырактан иншалла не болот? Кутулуп кетет. Эми бул жерде оң кол тууралуу сөз кылып кетели. Оң колду иштетүү тууралуу. Азыр китебибизде айтып атат: "Вала бияминихи". Оң колду колдонууга болбойт дейт. Эми оң колду колдонууда кайра биринчи эмне кылабыз?
Маселени экиге бөлөбүз. Суу менен истинжа кылуу, бумага менен истинжа кылуу. Биринчи бумага менен истинжа кылууду айтып кетели. Эгер бумага менен истинжа кылган кезде арткы мүчөнү тазалаганыбызда түшүнүктүү. Сол кол менен тазалап кое беребиз. Бирок алдыңкы мүчөнү тазалаганда кандай кылабыз? Алдыңкы мүчөнү тазалаганда көйгөй болот. Проблема болот. Алдыңкы мүчөнү тек гана биз сол кол менен тазалаганга не кылабыз? Мүмкүнчүлүгүбүз жок. Себеби дуал жок. Мурункудагыдай азыркы доорларда бүт стеналар дагы кафел болуп, башкасы болуп, анан бирөөнүн акысына кирип кетесиң, бирөөнүн дуалы, мечиттин тегерегинде истинжа кылсаң, анда бирөөнүн акысына кирип кетесиң. Өзүңүздү үйүндө кылайын десеңиз, өзүңүздү булгап койгонго ыра көрбөйсүз. Кыскасы, оң колду иштетүүгө муктаж боло турган болсок, алдыңкы мүчөнү коргактыгына муктаж болобуз да. Сиз тек гана сол кол менен истинжа кыла албайсыз. Кыйын ал маселе. Ошондой мезгилде эмне кылат экенбиз? Алымдарыбыз айтат, бумаганы оң колу менен кармасын, сол колу менен ушундай уят мүчөсүн кармап арчып таштасын. Оң колу иштетпейт, жөн эле бумаганы кармайт, мунусу менен неметет, кайра таштайт. Кайра таштап ошентип кургаганга чейин, жанагы истинжа заранын саркынысы чыгып бүткөнгө чейин ушундай кармайт, арчый берет. Бүттү. Бул маселе ушул. Ал эми эгер суу менен болсочу, суу менен болгон кезде сол кол иштесе түшүнүктүү. Сол кол иштебей калган кезде суу менен кандай кылабыз? Кыйын болот да. Оң кол менен өзү жалгыз эгер агын суу болсо, ооба алып жуабыз, уят мүчөлөрдү жуабыз. Бирок агын суу жок болсочу, мүмкүнчүлүк жок, кумган турат. Кумган менен бир кол менен куюп, бир кол менен неме кылыш бул өтө кыйынчылык. Эми ошондой мезгилде кандай болот десе, алымдарыбыз айтат, эгер аялы бар боло турган болсо, аялы келип истинжа кылдыртат дейт. Аялы келип суу куюп берет, жардамдашат дейт. Себеби аялы эркегинин аврат мүчөлөрүн көрүүгө, уят мүчөлөрүн көрүүгө укугу бар. Киндиктин астынан тизенин астынага чейинки аралыкты тек гана ушул адамдар гана көрө алат. Ал эми эгер аялы жок болсо, уулу кызы келип истинжа кылдырбайт. Истинжа бул кишинин мойнундан түшөт. Болгону дарат алдыртат. Келет, даратына жардам берет. Истинжа бул киши жакшылап, жанагы бумаганы оң колу менен алып, кургактап, истинжа кылып чыгат. Андан кийин жанагы кызы же баласы келет да суу куюп берет. Анан бул киши не кылат? Бетин жуат, колдорун жуат, ушундай дарат алат. Бул истинжа кылуудун эрежеси. Агын суу болсо эмне кылат экен? Өзү колу менен жуат, истинжа кылат. Агын суу жок болсо, аялы дагы жок болсо, анда балаңыз, кызыңыз эмне кыла албайт? Сизге истинжа кылдырууга укугу жок. Ушул нерсени эске алыш керек. Сиздин уят мүчөңүздү алар көргөнгө неси жок, акысы жок. Келет да жөн эле дарат алдырып коет. Мындай адамдын мойнундан истинжа кылуу эмне болот? Түшөт дейт алымдарыбыз. Эми ушул жерде дагы бир мындай айта кетчү нерсе, дагы дараткананын адептери бар. Ошол дараткана курган кезибизде балким келечекте мына силер дагы чоңоёсуңар, өсөсүңөр, өнүгөсүңөр, үй бүлөлүү болосуңар, үй курасуңар. Мына ошо үй курган кезде ошондой эле азыр биз строительный компанияларыбызга кайрылып кете турган, бир айтып кете турган немебиз. Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн, Кудай Тааланын мындай такыбалар үчүн даярдап койгон бейишине жетиш үчүн сиздерден аябай сурана турган нерсебиз. Ошол строительный компаниялар сиздер ажаткананын немесини курган кезиңиздерде, шарттарына түзгөн кезиңиздерде, ошол өзүңөрдүн курган үйлөрүңүздөрдө туалетти жанагы кыблага, отурууну кыблага же аркасын кыблага кайтарып койбой, түштүккө же түндүккө кайтарып койсоңуздар аябай жакшы болот. Согуп аласыздар. Ошон үчүн ажатканага кирген кезде ал үйдүн ичиндеби, ал таладабы, ажаткана дарат сындыруу максатында биз кыблага жүздөнүп же кыблага артыбызды кайтарып отуруубуз макрух болот. Эгерде ошол строительный компания ага-инелерибиз ошого карабастан ушундай ишти кыла турган болсо, туалеттерди бүт эле жанагы кыблага жүздөнтүп же кыблага аркасын кайтарып кое турган болсо, ушунча адамдардын күнөөсүнө булар дагы шериктеш болот. Ошон үчүн Кудай Тааланын ыраазычылыгы үчүн бираз ошол шарият эрежесинде кылып койсоңуздар абдан жакшы болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, ва юкраху лил мар'ати ан тумсика валадаха лил баули ват тагавути ила нахвал кибла. Бана бизде жаш балдарыбызды чыгарып тособуз, айыл жерлерде аялдарыбыз чыгарып тосот. Ошол чыгарып тоскон кезде
кичинекей дарат сындырабы, чоң дарат сындырабы, кичинекей жанагы балдарыбыз ошону кыблага жүздөнтүп, же болбосо кыблага жүздөнтүп туруп ошол дарат сындырып алганыбыз жакшы. Эгерде ошондой кыла турган болсок, бул макрух болот, бул күнөө иштердин катарына кирет. Кудай Таалам бардыгыбызга ушул айтылган сабагыбыздан туура түшүнүк берсин. Ошол менен амал кылып, жана башкаларга дагы жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.